Москвада мекендештерин тоноп жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү колго түштү. Алар такси кызматында иштеген кыргызстандыктарды мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин балдарыбыз деп коркутуп, акчасын алып жүргөн. Бул факты боюнча милиция Жалалабаддык Касымбеков Мадияр менен Абдилманап уулу Аскарды колго түшүрдү. Дагы башка шектүүлөрдү азыр издеп жатышат. Кылмыштуу топ отурган таксопарк имаратын тинтигенде ал жерден акча, 54 айдоочулук күбөлүк, кыргызстандык жарандардын паспортунан 35 даана, 3 аскердик билет табылды. Шектүүлөрдөн жабыркаган башка жарандар болсо Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө кайрылса болоорун милиция эскертет. Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы шаардагы түштүк батыш көрүстөнүнөн жерлер мыйзамсыз сатылганы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Бишкек ритуалдык кызмат көрсөтүү ишканасынын кызматкерлери жолго таандык жер участокторун жарандарга жең ичинен берип койгон. Текшерүү учурунда бул жерлерде сөөк көмүлбөгөнү аныкталды. Ушул жылдын май айында иликтөөчү журналист Марком Улан Эгизбаев Борбор калаанын түштүк батыш тарабында жайгашкан көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды ачыктап чыккан эле. Ош шаарындагы Макаренко мектебинде ата-энелер фондуна деп ар бир баладан 500 сомдон жыйналат. Ошондо 3700 окуучусу бар окуу жай 1 миллион 800 миң сомдон ашык акчаны кайда иштетет? Ушундай суроону берген Facebook колдонуучулары нааразылыгын айтып чыгышты. Мектепте фондко 450 сом, коргоо кызматына 70 сом, ажатканага 30 сомдон жыйналган. Мындан сырткары белек, бечкек, дагы башка топтомолору да бар. Мектеп директору Акылбек Ташпаев болсо, акча жыйноону ата-энелер өз алдынча чечерин, бул ишке кийлигише албай турганын билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда камкордук кеңештери, коомдук бирикмелер тууралуу мыйзамдар ата-энелердин мектептер үчүн акча жыйнашына жол берет. Бирок эч кимди мажбурлаганга болбойт деген жери бар. Деген менен мектептерде каражат жыйноо эркин деп айтууга болбойт. Айрым маалыматтар боюнча жылына ата-энелерден бейрасмий түрдө 1 миллиард сомдон ашык каражат чогулат. Ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды биздин Калыс Чекит медиа сайтыбыздан да таап окуй аласыз. YouTube каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Биз Facebook, Одноклассники, Twitterде да барбыз.